Ынтымақ телеканалында дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктар топтому, алар менен мен кесиптештерим жана Нуржамал Баргыбаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Азыр жаңылыктардан кыскача. Ноокат районунда картошкөнүн наркы кескин төмөндөп кетти. Баанын төмөндөгөнүнөн элдер аны малга тоют катары пайдаланып башташты. Bir setkası 100 сом деп атат базарда. Бул жемге малга берип атабыз азыр, кайнатып, пиширип. Баткен облус статусун алгандан бери бир да китепкана курулган эмес. Мындан улам жаштар китепкана салуу боюнча президентке кайрылышты. Сүйүнчү Бишкекте 4 эм төрөлдү. Бул үй бүлө 4 жылдан бери ымыркай жытына зар болуп келишкен. Ош шаарындагы коомдук транспорттарга электрондук билеттерди кабыл алуучу автоматташтырылган системалар ишке кирди. Кыргызстан-Кувейт жибек жолу көргөзмөсү деп аталган жумалык калкагында кыргызстандык чыгармачыл топ Эл Кувейт шаарында чоң программада концерт тартуулашты. Ноокат районунда картошка эккен дыйкандардын түшүмү акталбай, 1 килограмм картошканын баасы 3 сомго чейин түшкөн. Кампаларда сакталган картошкалардын дыйкандар иргеп, дүңүнөн 5 сомго араң чыгарышууда. Ал эми Ноокаттагы борбордук базарда жергиликтүү дыйкандар өткөрө албай жаткан 40 тоннадай картошкасы турат. Күн өткөн сайын картошкалар чирип, өнүп кетүүдө. Айласы кеткен жергиликтүү тургундар картошканы малга жем катары да сатышууда. Bir setkası 100 сом деп атат базарда. Бул жемге малга берип атабыз азыр, кайнатып, пиширип. Нышанбай Тагайев союз убагынан бери картошка эгип тапкан менетинен үй бүлөсүн багып келет. Быйылкы жылы дыйкандын менети актабады. 2,5 тоннадай картошкасын дыйкан айласыз 5 сомдон сатты. Эми калганын мынтип кампасында сактоодо. Karışka 4-5 tonna karışka kaldı. Kalanı sattık, жаңы эле daha sattık. 5 somdan. 4,5 somdan satıp da чыгымын эсептеп келгенде анын экеси ашып кетет. Былтыркы жылы картошканын баасы 18-20 сомдон жогору болсо, быйылкы жылы дал ушундай картошкалар 3 сомдон бааланууда. Аларды көбүнчө жергиликтүү дыйкандар мал жандыктары үчүн деп сатып алышууда. Ал эми Ноокаттагы бул базарда дыйкандар картошканы дүңүнөн сатуу үчүн алып келишет. Дүң базарга бир күндө эле 3-4 тоннадай картошка түшөт. Ал армандар жеринен 5 сомдон алышат. Үстүнө 1-2 сом кошуп сатканда деле картошканын баасы эң жогорку дегенде 7 сомго чейин чыгат. Өнүп кеткенин кайда алып барарын билбеген дыйкандар сатылып калар деген үмүт менен ушул кампада сакташат. Ушул жерде дыйкандар өндүргөн 40 тоннадай картошка сакталат. Булар күзүндө түшкөн мына картошкалар, мына жерде 40 тоннага жакын бар эле азыр. Ушулар калды. Канча сомдон түшкөн? Күзүндө ошо 13төн түшкөн да. Азыр эми тең жарымда да кетпейт. Өзүн актабай атат. Ушинтип өнүп кетти, Арабандан келип алып кетчиле, ал жак бул жактан келип алып кетчиле. Азыр эми кетпей турат ушул жерде, ушинтип өнүп кетти. Кыргызстандан буга чейин Казакстан картошка алууну токтоткон. Буга себеп катары казактар өз аймагына кирип жаткан картошкадан алтын түстүү нематода деп аталган курт кездешкени менен түшүндүрүшкөн. Андан бери эки өлкө министрликтери тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп, бул маселе дагы курч талкууга алынары белгиленген. Ноокат районунда картошканын бир нече сорттору эгилет. Быйылкы жылы планга картошка түшүмүн былтыркыга салыштырмалуу 33 гектарга көп эгүүнү көздөшүүдө. Ал эми өтпөй калган картошкалар Ноокатта актуалдуу маселе ойдон калууда. Мындан ары айыл чарба адистери кеңеш берүү менен жашылча жемиштердин түрлөрүн эгүүнү сунуш киргизүүнү башташкан. Анан биз ушундай нерселерди өндүрөбүз, мынча тонна сатабыз деген эмеде мындай бир маалыматтар не болуп турса, ушу биздин айыл чарба министрлиги биргеликте сата турган продукциялардын көлөмүн билип туруп, аныктап, ошо боюнча дагы сүйлөшүү жүргүзгөнгө жакшы болот эле да. Учурда Ноокаттагы 3 айыл өкмөттө картошка экен дыйкандар түшүмдөрүн үйлөрүндө сакташууда. Күн өткөн сайын дыйкандардын кургактык жайларда сакталган түшүмү салмагында жоготууда. Ноокатта 6 логистикалык борбор бар. Бирок аларга да сактоого картошкалардын көлөмү көптүк кылат. Мисалга Ноокатта картошка эгүүгө ылайыкташкан 2897 гектар жер аянты бар. Мыкпырат Алибаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Баткен облус болуп түзүлгөндөн бери аймакка бир да атайын китепкана курулган эмес. Учурда облустук китепкана мурдагы чайкананын имаратында ижарада турушат. Имарат китепканага ылайыкташпагандыктан жумушчуларга да, окурмандарга да ыңгайсыздык жаралат. Бул маселе облустагы 79 китепкананын баарында бар. Андыктан облус жаштары ушул маселени чечүү үчүн президентке кайрылуу жасашты. Баткен облустук китепканасы 2014 жылдан бери облустук статус менен иштеп келет. Андан бери көп убакыт өтсө да башка облустук китепканалардай штат бирдиктери менен толукталбай келет. Китепкана үчүн атайын кеңседе каралган эмес.
Учурда Баткен шаарынын борборундагы мурун Төрткүл рестораны болуп турган эски имаратта 18 кызматкер иштетип келишет. Кеңсе атайын китепкана үчүн курулбагандыктан шарттар түзүлгөн эмес. Китепкана үчүн атайын имарат каралбагандыктан бул жердеги шарттар туура келбей, кышкысын суук болгондуктан жумушчулар мынантип чатырларды тигип алышып, жумуштарын уланта беришет. Бул жерде мен отурган жер болсо, бул баягы китепканага келген окурманды каттоо бөлүмү болуп эсептелет. Мынтип салафандарды тигип, кичинекей плиталарды коюп отурат. Асты болсо цемент, пол төшөлгөн эмес. Окурмандарыбызды кээ күндөрү ошол китепканалар үчүн атайын өзүбүздүн колубуздан жасалган чатырчаларга алып кирип, китепкана окурмандарыбызды тейлейбиз. Жумушчулар эптеп айласын тапкан менен окуу залы да суук. Ал эми асты бетон болгондуктан окурмандар китепти үйгө алып кетүүгө аргасыз болушат. Эгер шарттар жакшы болсо, ушул жерде эле окуп кетмекпиз дешет. Бул жерде отопление деген жок. Суук кышкысын келип отуруп, сабак кылып ушундай китептерди алып окуганга мүмкүн эмес. Үйгө алып барып кетиш керек. Анан бул биз издеген китептер жок. Эски китептер азыркы убакта бизге кереги деле жок. Жаңы окуу эмелерге жаңы китептер келиш керек деп ойлойм. Мындай маселе облустагы 79 китепканада бар. Ал эми облустук китепканага 2012 жылы атайын 50 сотук жер Баткен шаарынын Четбулак кварталынан каралган. Бирок бюджеттен акча каралбай, курулуш иши баштала элек. Учурда ай сайын 40 000 сомдон ижара акысын төлөп ишин улантып келет. Табияттануу, математиканы сурап аткан көп, астрономияны сурап аткан көп. Анан дагы медицинаны сурап аткан көп. Ушундай бир тармактарыбыз боюнча бүгүнкү күндө жаңыланган жок да. 70-жылдардагы эски китептер да. Анан баарысы өзүңөргө белгилүү ошо сайыз мезгилдеги китептер бар эле, орус тилиндеги китептер да. Ошол эле учурда бул жердеги 73 000ге жакын китептин 80-90% сайыз убагындагы китептер. Жаңылары келгени менен баары адабий чыгармалар. Учурда суроо талап жогору болгон тармактык китептер жок эсе. Бир дагы ошо бюджеттин курулуш планына жылына жазабыз. Биз жыл бою жазабыз. Депутаттарга жазабыз, министрге жазып атабыз. Анан калса быйыл айлабыз кеткенде субернацияны сактабастан президентке дагы кайрылууга аргасыз болдук. Премьер-министрге, өкмөткө кайрылууга аргасыз болдук да. Пирматованын айтымында облус түзүлгөндөн бери аймакка бир да китепкана курулган эмес. Ал эми учурда иш алып барып жаткан 79 китепканага атайын имарат каралбагандыктан айыл өкмөттөрдө, эски кеңселерде, мектептерде иш алып барып жатышат. Андыктан жаштар элет жериндеги китепканаларга быйыл көңүл бурулуусун суранып, өлкө башчыга кат менен кайрылышты. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дижели уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Жалал Абад облусунун Каралма айылындагы окуучулар кооптуу мектепте билим алышат. Айылдагы жалгыз орто мектептин эскилиги эбак эле жеткен. Ал эми жаңысын куруп берүү мындан 5 жыл мурун башталып, ушул күнгө чейин бүтө элек. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү имаратты өткөн жылы пайдаланууга берилет деп, бирок убада дагы аткарылбай калды дешет тургундар. Мектептин айланасындагы чечилбей келе жаткан маселе тууралуу кийинки материалда сөз болот. Мен ерте келіп жашырым көміп алып тұр да, ошолардычы. Неде көміп алып тұр. Шöyle көм салсы да сементтер, неде жыл тұрған сементтерді. Бул курулуш материалдары Каралма айылындагы Кубатбеков орто мектебинин жаңысын куруу үчүн келтирилген. Бирок курулуштун кечеңдеп жатышынан улам мынтип цемент жана башка керектүү материалдар түрткүнчүккө айланды. Айыл боюнча жалгыз орто мектептин жаңысы качан бүткөрүлөт деп жергиликтүүлөр жооптуу кызматтардын эшиктерин каккылап чарчашканын айтышууда. Мына элдин дагы көркү токойду келген киши да мектепти карайт. Мектеби жакшыга экен, мектеби мындай экен деген банда айтат да. Эки жактан келген туристтер бар, башка жактан келген да бар, Каралма курорттуу жер өзү дейди. Буга эч ким буга көңүл эле койбойт, башка эле кылбайт. Ушуга көңүл коюп бир бардыгына шарт түзүп берсе, Каралмада жер жок. Жалпысынан мектептин жаңы корпусунун курулушу бүтпөй турганына быйыл 5 жыл толду. Анда дагы сапатсыз деп чыгышты айыл тургундары. Жер төлөөсү 7 метр тереңдикте казылып, ал кайрадан таштандылар менен көмүлгөн экен. Жылда жазда кар эрип баштаганда жер төлөөнү суу каптап калат. Негизи жаңы мектеп 460 окуучуга ылайыкташтырылган деп пландалган. Ушул турушунда мектепке 38 миллион акча кеткен да. Биз ушул 38 миллионго дагы биз азыр кеңештин депутаттары биз макул эмеспиз да. Ошо губернаторду чакырдык, келип көрүп кетишти жакында, акимибиз келип көрүп кетишти. Эми бардык эле чара колдонуп атат. Бирок ушул мектебибиздин биздин максатыбыз ушул мектебибиз ушул жылы бүтүрүп берсе. Биздин үнүбүз көп жерге жетпей атат.
Айыл өкмөт башчылары жаңы курулуп жаткан мектепти өткөн жылы бүткөрүлөт деп убада беришкен. Эми болсо кайсыл жылы пайдаланууга берилерин так айтышпай жатышат. Бул курулушка 145 миллион сом кетери эсептелген болчу. 2 жылдан бери мун курулуш иши токтоп калды. Ага чейин мындай жылга иш жүрүп аткан. Бирок баягы солгун жүрүп аттылы да. Эми жана биздин айыл тургундары да айтып кетишти. Эми бүтүп калса бизге жакшы болот эле. Ал эми мектептин азыркы пайдаланып жаткан имараттын эскилиги жетти. Мындан 40 жыл мурун курулган болсо, андан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн да өткөн эмес. Ошондуктан чатырынан жаан жааганда тамчы өтөт. Жылуулук берилгени менен класстар жакшы жылыбайт. Андыктан мугалим окуучулар калың кийимдери менен олтурууга аргасыз. Башка жак мектептерге барсаң, алардын мектептери башкача. Биз өзүбүздүн мектебибизге келсе кызыкча болобуз. Неге дегенде алардыкы мындай сонун болуп турат. Экотех инспекциясы дагы өрт коопсуздук талаптарына туура келбейт деп ар жылы эскертүүлөрдү берип келет. Деген менен жаңысы бүтпөй жаткандан кийин ал талапты аткарууга азырынча шарт жок. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев жана Казакстан Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу Аскар Мамин телефон аркылуу сүйлөшүштү. Телефондук сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки жактуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Өкмөт башчылар кыргыз айыл чарба продукцияларын казакстандык рынокко чыгарууга чектөөгө байланыштуу маселелерге өзгөчө көңүл бурушту. Бул маселени өз ара пайдалуу шарттарда тез арада чечүү жолдору талкууланды. Аталган маселени чечүү максатында премьер-министрлер Астана шаарында өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тууралуу макулдашты. Ага премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын делегациясы жөнөйт. Эскерте кетсек, 21 февралда Казакстан Кыргызстандан картошка, алма, курма жемиштерин алып кирүүгө тыюу салгандыгын жарыялаган. Ош шаарындагы коомдук транспорттарда электрондук билеттерди кабыл алуучу автоматташтырылган системалар ишке кирди. Ага ылайык шаарда номер 1 каттамдагы троллейбустар жол акысын электрондук билет менен кабыл ала баштады. Апта аягына чейин номер 2 каттамдагы троллейбус, ал эми март айында муниципалдык автобустарда жол акыны электрондук билет аркылуу төлөй башташат. Шаар мэриясынын маалыматы боюнча электрондук билеттердин иши автоматташтырылган система аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Электрондук билеттер шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде сатылат. Билет картасы жарандарга паспорт жана ардагерлердин күбөлүгү менен гана берилет. Ардагерлер бекер жүрсө, окуучулар 1 сомдон, чоңдор троллейбуска 6 сомдон, автобуска 8 сомдон төлөшөт. Жүргүнчүлөр электрондук билет картасынын балансын толуктап турушу керек. Учурда электрондук билет картасынын балансын толукташ үчүн терминалдар Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде, жогорку окуу жайларында орнотулду. Жакында Элсом электрондук капчык аркылуу балансты толуктоо мүмкүн болот. 2019 жылы ажылыкка баруу үчүн каттоого алынган жарандардын жалпы саны 7391 адамга жетти. Бул тууралуу мусулмандар диний башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Каттоого алынгандардын басымдуу бөлүгү Ош облусунан болуп 2522 адамды түздү. Быйыл нарындан 59 киши ажылыкка аттанган. Белгилеп айтканда, Жалал Абадтан 1603, Чүй облусунан 1032, Баткенден 698, Таластан 80, Ысык көлдөн 86, Ош шаарынан 741, ал эми Бишкек шаарынан 570 жаран ажылыкка барууга ниеттенген. Кошумчалай кетсек, быйыл Кыргызстанга 5485 орун берилген. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Круткону даңк медалы менен сыйлады. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Анда мамлекет башчы Круткону Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясы аяктаганына байланыштуу кабыл алынганы жазылган. Жээнбеков ага кыргыз-орус мамилесинин өнүгүшүнө салым кошкон үчүн ыраазычылык билдирди. Ал элчи болуп турган маалда эки өлкө ортосундагы кызматташуу жаңы деңгээлге чыкканын эске салды. Элчи Андрей Крутко кызматка турганда Кыргызстан ЭЭПке мүчө болгонун, Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ишке киргизилгенин айтты. Кошумчалай кетсек, Андрей Крутко Кыргызстанга 2012 жылы элчи болуп дайындалган. Быйыл 30 январда анын ордуна Орусиянын Нигериядагы мурдагы элчиси Николай Удовиченко келди.
Бишкек шаарындагы номер 4-чү төрөтканада 4 эм жарыкка келди. Бул маалыматты жаш эненин туугандары билдирди. Алардын айтымында эне 4 ымыркайды бүгүн 25 февралда таңкы саат 5-терде төрөгөн. Ымыркайларды жаш эне Нурайым Рысмат кызы Кесарева жолу менен төрөдү. Үй бүлө 4 жылдан бери наристе күтүп келишкен. Ымыркайлардын 3-өө кыз, 1-өө эркек бала. Алардын абалы жакшы. Учурда эне операциядан кийин өзүнө келелек жандандыруу бөлүмүндө. Эркек баланын салмагы 1 кг 700 грамм, бир кызынын салмагы 1 кг 470 грамм жана калган 2 кызынын салмагы 1 кг 400 грамм болуп төрөлгөн. Жаш эне 28 жашта, үй бүлө Талас облусунан болот. Учурда Бишкек шаарында эмгектенип, батирде ижара төлөп жашап келишет. Кыргызстандын эшиги кувейттиктерге ар дайым ачык. Ушул күндөрү эл Кувейт шаарында кыргызстандык 10го жакын түрк компанияларынын өкүлдөрү өлкөнүн туристтик потенциалын көрсөтүштү. Компаниялардын жарманкеси аталган мамлекеттеги эң чоң делген Авина Мол соода борборунда болуп, чакан программадагы концерт менен коштолду. Иш-чарага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов, Кыргызстандын Кувейттеги элчиси Самаргүл Адамкулова катышты. Араб булуңуна өлкөнүн туристтик компанияларын жарнамалоо иш-аракетин мамлекеттин дипломатиялык кызматташуунун 25 жылдыгынын алкагында буга чейин башка жерлеринде да бир нече жолу өткөрүлгөн. Негизги максат биздин мамлекеттин кооздугун көрсөтүшүп, келечекте кувейттиктер Кыргызстанга келе башташына шарт түзүү. Бул иш-чарада алар визасыз келе алышары белгиленди. Кувейттиктерди Кыргызстанга тартыш керекти. Ошол максат менен биз ушул мындайча айтканда бир жагынан флешмобко да окшош, экинчи жагынан мындай жарманкеге да окшош кичинекей иш-чараны жүргүзүп, анан ойлойм ошо мына биздин тур компаниялар бир жумадан бери эле ар кайсы жерде өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, биздин Кыргызстандын коозчулугун көргөзүп жатышат. Мен ишенемин, буюрса ушул келаткан жылдарда Кувейт өлкөсүнүн туристтер, биздин достор, Кувейтте биздин достор көбөйөт. Кыргызстандык чыгармачыл топ эл Кувейт шаарында чоң программада концерт беришти. Бул иш-чара Кыргызстан Кувейт жибек жолу көргөзмөсү деп аталган жумалыктын алкагында бул мамлекеттин эң чоң театрында өттү. Жергиликтүү тургундарга Кыргызстанга эмгек сиңирген артисттери, эстрада жылдыздары, фольклордук группалар эң мыкты шоу тартуулашты. Аны менен катар улуттук кийимдердин жана буюмдардын көргөзмөсү да сунушталды. Ага келген коноктор кыргыздын улуттук баалуулуктарын билдирген буюмдарды таң калуу менен сатып алып жатышты. Ошентип иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Бул Кувейттеги Кыргызстандын элчилиги жана маданият, маалымат жана туризм министрлигинин демилгеси менен өткөрүлдү. Абдан таң калышып атат да биздин баягы чыгармачыл адамдарыбызга. Келген мода көрсөткөн адамдарыбызга, мынакей цирк өнөрүн тартуулаган биздин кызматкерлерге, негизи эле баягы нукура маданиятты алып жүргөн биздин бир канча топ келди эле, Камбарканга кошулган. Ошолордун баардыгынын баягы эл алдында чыгуусу алар үчүн абдан бир башкача көрүндү да. Кошумчалай кетсек, ушул эле концерт Кувейттеги Шейх Сабах Аль-Ахмад атындагы этно айылдада коюлду. Бул жерде араб мамлекеттеринин улуттук көргөзмөсү коюлуп, алардын ичинен Кыргызстандын көргөзмөсү эң мыкты деп табылды. Өткөн жумада Кувейтте Кыргызстандын маданиятын тааныштыруу, өлкөдө бул жактан туристтерди тартуу, экономикалык байланыштарды жандандыруу сыяктуу бир топ иш-чаралар өткөрүлгөн. Эми кезек спорт жаңылыктарында Оштук 3 мушкер Казакстанда өткөн эл аралык турнирге катышып 3 медаль менен кайтты. Өлкөнүн намысына жарап, чет элде Кыргызстандын желеген желбиреткен мушкерлерди достук чек арасынан жакын туугандары менен саналаш достору тосуп алды. Жеңиш менен кайткан боксчылардын кубанычына жеринен биздин телетопта күбө болуп келген. Кече Ош шаарынын бокс жана оор атлетика мектебинде машыккан 3 мушкер Ислам Тургунов, Бекжан Турсуналуу уулу, Мырзахит Имамназаров Казакстанда өткөн эл аралык турнирден 2 алтын, 1 күмүш медаль менен кайтышты. Аларды достук чек арасынан жакындары кубануу менен калпак чепкен кийгизип, жылуу маанайда тосуп алды. Казакстандын Караганда шаарына 8-чи эл аралык турнирге бардык. 8-чи эл аралык турнирде бүт Мемин деген номер 1-чи мушкерлер бар, ушул жерде катышып берди. Эми бизден алсак Ош шаарынан 3 мушкерибиз барды. Бизге эң жакшынакай ошо жигиттерибиз 1-2 местаны ээлеп беришти, жакшы орундарды ээлеп беришти. Кыйын болду турнирчи. Балдарга ийгиликке жетишиш
даже ушу полуфиналга жетип алыш өзү кыйын болду ушул нерседечи. Чет өлкөдө өткөн мындай ири турнирде Бекжан Турсуналуу уулу 64 кг чен бирдигинде урушкандыгын жана 3 кармаш өткөрүп баарында жеңишке жеткендигин айтса, анын атасы баласын алтын медаль утканына кубангандыгын жана ал күтүүсүз болгондугун белгиледи. Чемпионатта 3 бала менен уштум. Караганды, Казакстан болду чемпионат. Ошол жерде урушуп бирди алып келдим. Канча салмак категорияда уруштуң? 64. Салмак категорияда. 64. Биринчи ошо балам укканда өтө сүйүндүм. Жакшы ийгиликке жеттир деп. Бирок мен вообще күткөн эмесмин, что балам ушундай эме болуп келет деп, чемпион болуп келет деп. Барган жерде любой эле мамлекетке барсын, мамлекеттер өз тарабына тартат, ошондой деп ойлогон элем. Бирок азыр өтө кубанычтамын. Аталган мелдеште Кыргызстандын капчыгына 2-нчи алтын медалды Ислам Тургунов алып берген. Ал турнирде 75 кг чейинки мушкерлер арасында рингке чыгып, бардык атандашын утуп алган. Ал турнир өтө катуу болду, күчтүү балдар келиптир чет өлкөлөрдөн. Ал турнирде 4 беттеште чыктым, 4 беттеш өткөрүп, 4төн да тең утуп, Кудайга шүгүр, чемпион болдук. Белгилей кетсек, эл аралык турнир Казакстандын Караганда шаарында 18 февралдан 22 февралга чейин Ооган согушунун катышуучуларынын элесине арналып өткөрүлгөн. Ага 5 өлкө — Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Орусиянын мыкты дейилген мушкерлери катышкан. Кыргызстандан болсо жалпы 10 мушкер барып 5 медаль алса, анын 3-өсүн Оштон барган мушкерлер колго киргизген. Анын жыйынтыгында Кыргызстан курама командасы 5 өлкө арасында жалпы медалдардын эсебинде 2-нчи орунду камсыздаган. Жолдубай Айткулов, Бусурмакул Шакиров, Ынтымак. Мына ушуну менен биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктаганы турабыз. Эсиңиздерге сала кетели, сиздер ушул жана башка кабарларды Ынтымактын социалдык баракчаларынан дагы окуп тааныша аласыздар. Ал үчүн бизди Ынтымак медиада издегениңиз жетиштүү. Саламатта калыңыздар.